Талдыға пыршеске алып қойсаңыз, рахмат. Кейінгі сөз Мағасадық Замирбек Дүйшалиевичте. Саламатсыңарбы, урматтуу коллегалар. Тавалдык Апурович, бул жакта Иман фракциясы Мамасадык Замирбек. Мен корумду Балбай жолунун долбоорун колдоймун. Тавалдык Апурович, Жалал Абад областы, Аксы району, Учкоргон Кербен жолу боюнча маалымат берип коюңузчу. Дүйшалиевич, Учкоргон Кербен жолу боюнча быйылкы титулга 3 километр асфальт төшөө боюнча жумуш жүргүзүлөт. Ал кирди. Тавалдык Апурович, Учкоргон Кербен жолу 80 чакырымда. Жол аябай начар. Техника жүрүп болбойт ал жерде. Мына быйыл 3 чакырым киргизик деп атасыңар. 80 чакырым болсо 3 километрден жасаса канча жыл? 20 жыл жасалабы? Сиздин Аксыга болгон иш сапарыңыз качан? Замирбек Дүйшалиевич, мен азыр так билбейт экен, бирок мен сиз менен байланышам. Качан барганда биз барып көрөбүз, бирок бүгүнкү бир орун басар азыр ошо түштүк жакта жүрөт. Биз ал киши менен да макулдашайлык, кааласак сиз менен биз барып келебиз. Кече комитетте караганда да ал жол боюнча маселе көтөрүлдү. Мен ойлойм, ал жолдордун үстүнөн дагы биз быйыл дагы кошумча мына өкмөт тарабынан жакында дагы каралат. Ал иштерди биз жүргүзөбүз сиздер менен кошо. Тавалдык Апурович, ушул Учкоргон Кербен жолунда иш сапарына барсаңыз чогуу барайлык. Анан 5 чакырым кирди деп, мына да 2 чакырым кыскарып атат да. Ошол 5 чакырым боюнча калсын быйылкы жылкыга. Анан экинчи суроо, Нокен район ички жолдору боюнча жооп берип коесуз. Замирбек Дүйшалиевич, эми кээ бир ички жолдор биздин баланста эмес да? Жок, мамлекет. Тавалдык Апурович, сиздердин балансыңар дагы жолдорду айтып атам. Нокен районунда. Нокен районунда канча? Канча экен? Нокен район ички жолдоруна бардыгы кошулуп 4 километр быйыл асфальт төшөө каралып тур. Андан башка жанагы таш жолдор, башка жолдор ал боюнча биздин жумуштар дагы бар да. Рахмат, Тавалдык Апурович, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Сиз буга чейин эл өкүлү болуп келгенсиз, көйгөй